Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын бардык катталуучулары, кыргыз спорт жаңылыктарын жаңыртабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, комментарий таштап коюңуздар. Анткени спортчуларыбызга көрөрмандардын колдоосу керек. Кыргызстан футбол курамасынын башкы машыктыруучулук кызматынан жаңы гана кеткен Александр Крестенин акшумкарлар жана көрөрмандар менен коштошту. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Ал акыркы сөзүндө мындай деди: "Мен үчүн келечекке жол ачып берген Кыргызстан курамасынын машыктыруучусу болгонума сыймыктанам, кубанам. Биздин бирге алып барган ишибиз менин жүрөгүмдө өзгөчө орунду ээлеп турат. Алга Кыргызстан. Бирге иштеген жылдар үчүн машыктыруучулук топко жана кураманын оюнчуларына терең ыраазычылык билдирем. Биз өтө татаал жолду басып өттүк. Эми ал аягына чыкты. Көп нерсени көрдүк. Мен бардыгына келечектеги ийгиликтерди гана каалайм. Биздин стадионду толтурган көрөрмандарга чоң рахмат айткым келет. Биргеликте көптөгөн эсте калчу учурларды өткөрүп, чогуу болдук. Футболго дайым берилгендик менен мамиле жасадык. Биздин көрөрмандар эң мыктылар. Дөлөн Өмүрзаков талаасы бул өзгөчө жер. Ошондой эле Кыргыз футбол союзуна, бардык кызматкерлерге ыраазычылык билдирем. Бардыгыңыздарга ийгилик, жаракатсыз, көптөгөн жылдык футболду каалайм, деди Крестенин. Биз дагы бул адиске ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз футболун өзгөрткөн машыктыруучу катары тарыхта кала берет. Бир эле кетсек 3 апрель күнү аны менен федерация эки тараптуу окшош чечимге келип, келишимди жокко чыгарышкан. Кечээ 5 апрель күнү Инстаграмдагы Врездак News күрөш баракчасында Эрназар Акматалиевди дагестандык балбан күрөшкө чакырганы тууралуу маалымат чыкты. Анда мындай деп жазылган: Искра клубунун балбандары Ахмет Усманов менен Курбан Шираев Поддубный күрөш лигасынын алкагында казакстандык Болот Сакаев менен кыргызстандык Эрназар Акматалиевди күч сынашууга чакырат. Бул тууралуу эмне дей аласыздар, урматтуу катталуучулар? Ушул беттештерди көргүңөр келеби деп суроо салышты. Эрназарды беттешке чакырып жатат дегени Курбан Шираев, Дагестан Республикасынын Хасавюрт шаарынын тургуну, 1999 жылы төрөлгөн Авар улутундагы спортчу. Ал Олимпиаданын 2 жолку чемпиону, Мавлет Батировдун күрөш мектебинин тарбиялануучусу. 2018 жылы Владикавказдагы Аланы Мелдешинде финалга карай жолунда белгилүү балбандар Начин Куулар менен Виктор Расадинди жеңип алып, сенсация жараткан. 2019 жылы жаштар арасында Орусиянын чемпиону болсо, ошол эле жылы жаштар арасындагы дүйнө чемпионатына барып күмүш медаль тагынган. Эл аралык мелдештерди жеңип, өзүн мыкты жагынан көрсөтө алган жаш балбан. 2020 жылы Иван Ярыгин мелдешинин финалында Олимпиада чемпиону Саслан Рамоновду жеңип, дагы бир сенсация жараткан. Бул ийгилигинен кийин Орусиянын күрөш федерациясы аны курама команданын мүчөсү кылып, Римдеги Европа чемпионатына даярдашкан. Машыктыруучулардын койгон үмүтүн актап, бул спортчу ал Европа биринчилигин 65 кг салмагында жеңип алган. Орусиянын чемпионатын азырынча ута элек. Бир жолу 65-те коло, экинчисинде 70 кг салмагында коло медаль тагынган. Аягына чейин күрөшкөн, мыкты, таланттуу балбан. Кандай ойлойсуздар? Эрназарды жеңгенге тажрыйбасы жетеби? Комментарий калтыралы. Азырынча бул беттештин болор болбосу белгилүү эмес.